Акыркы бир суткадан бери кардын көп жаашы жолдордо жүрүү кооптуулугун жаратты. Автоунаа кыймылын жана жөө жүргүнчүлөрдү кыйынчылыкка кептеди. Азыркы учурда мынтип кар жаап токтоп атат. Кар токтогондон кийин тазалашы мүмкүн. Чындыгында мен аябай ыраазы болдум. Азыркы ушул мезгилде мурдагыларга салыштырмалуу жолдун эрте таңдан тазаланып калгандыгыначы, айрыкча централдык көчөлөр, жолдордун баары муз, адамдардын жүрүшү кыйын болуп атат да. Жол тагы грейдерлер жүрүп салдымак барса жакшы болорду, муну машиналар салдым болуп кетет да, ингрен сепчи. Эми кандай десек, тазалап, эрт таңамал тазалашты. Көрүп атасыңар, кар жаап атат. Эми акырын жүрүшкө аракет кылабыз. Жергиликтүү бийлик көчөлөрдү тазалоо, кум себүү иштерин жүргүзүп жатат. Бул үчүн 40 кызматкер, 10 техника тартылып, 80 тонна кум, 25 тонна туз себилгендиги айтылды. Кар токтобой атат. Биз тазалоо жумуштарын азырдагы рейдтерде мекеме ишкананын жетекчилери жүрүшөт. Эгерде кайсыл жерде кооптуу болсо, кайсыл жерде ушундай эгерде мындай тайгалак болуп калган болсо, ошол жерлерге кум, туз себүү иштерин дагы эле жүргүзүп жатышат. Ошондой эле аллея, тротуарларды тазалык ишканасы тарабынан тазалоо жумуштарын жүргүзүп атабыз. Жолдордогу кооптуу абалды жана аба ырайын эске алып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгы айдоочуларды эскертүүдө. Узак жолго чыкканда муз жолдордо этият болууга жана унаанын техникалык шарттарын кароого чакырат. Ошондой эле жолго чыгаар алдында 112 кызматына байланышып, жолдун абалын суроого болорун белгилешти. Кечкурун 24, күндүзү 17 -17 градусту түзүшү болжолдонууда. Ушунун негизинде кар жаап, жолдордо кар күрткүлөрү жана кар көчкө түшүү коркунучу жаралууда. Ушуну жогорудагыларды эске алып, жолго чыккан айдоочулардын ээсине жолго чыгууда өз коопсуздук эрежелерин сактоо менен жолдо жүрүү коопсуздук 500 метр аралыкты сактап, чынжыр, күрөк жолдон колдон келсе, зарылчылык болбосо ушул күндөрү 10 январдан 14 январга чейинки аралыкта узак жолго чыкпоого чакырабыз жана эскертебиз. Кыргызстанда аяз күчүнө кирип суук болорун Кыргыз гидромет билдирген. Өлкөнүн көпчүлүк жеринде мезгил менен кар жаап, айрым жерлерде жаан-чачын каттуу жаашы күтүлөрү айтылган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.